саламатсыздарбы? Мен Райымбекова Гүлкайыр. Бул перманенттик макияжды көбүнчөсү түшүнбөй калышат. Кандай болот, эмне болот деп. Биз азыр жасап аткан клиенткабыз кашынын өзү формасын сыза албайт экен. Ошон үчүн четкий формасын чыгарып бергени келиптир. Бизде негизи кимдерге жасаганы болбойт перманенттик макияжды. Көпчүлүк ушул суроону беришет, кимдерге жасаганы болбойт деп. Боюнда бар аялдарга жасаганы болбойт. Сахарный диабет менен ооругандарга болбойт. Ошондой эле эпилепсиясы бар адамдарга жасаганга болбойт. Анан обязательно биз клиентибиз келгенде сурайбыз. Кайсыл оору менен ооруйсуз? Бизде баягы давлениясы көтөрүлүп кеткен аялдар келет. Аларга дагы жасаганы болбойт. Негизи перманентти баягы биздин көпчүлүгү татуаж менен алмаштырып алышат го. Андай эмес. Бул перманенттик макияж деген кожанын 0,8–0,3% гана иголка кирет. Татуажга деген 1 миллиметрден 1,5 миллиметрге чейин иголка менен чегилип жасалат. Постоянно көзгүнүн алдында отурбайм. Мага ушундай даяр макияж керек деп келишет. Ошолорго кашына, көзүнө стрелка, оозуна баягы көп жылдык помада. Негизи бизге кожадан да зависит этет. Кожа 3 бөлүктөн турат го. Комбинированный, сухой, жирный. Жирный кожага пигменттин кириши кыйын болот, а сухой кожа баталат. Негизи бул перманентти көпчүлүк азыр уже баары эле түшүнүп калды. Даяр макияж деп. Туруп алып эртең менен бетти жууп эле кетире турган. Ооба, албетте бул мурда деген көкмөк же болбосо капкара краскалар менен иштешкен. Азыр наоборот баягы более естественный эмеге басым жасалып атат. Негизи ар бир адамдын бетинин түзүлүшүнө карап кашынын формасын чыгарып беребиз. Анан ошонун негизинде жасалат. Бирок перманентти баягы азыр эми баары эле окуп эле мен мастермин деп каштарында бузуп койгон эжелер бар. Алар да келишет. Алар да, например, баягы жаңы үйрөнчүктөргө жасаткан. Анан бирок мастер менен экөөнүн айырмасы ар башка болот. Биздин краскалар органикалык краскалар, эч кандай химикатсыз, химикат кошулбаган Америкадан түздөн-түз алып келинген краскалар менен иштейбиз.